Кадамжайдын Ногардан базарынан 1 гектар аянт жер сатылуусу тууралуу газеталар аркылуу аукцион өткөрүлөрү жарыяланган. Мөөнөтү 7-июнь күнү түштөн кийинки саат 3кө белгиленип, бул туурасында уккан жеке ишкерлер Халмион айыл өкмөтүнө аукционго келишкен. Бирок кандайдыр себептерден улам аукцион өтүп болгондон соң токтотулуп калган. Сразу саат 3тө башталат деп айтылган. Саат 3тө болбосо биз күтүп отурдук. Саат 5 болду. 5 болсо дагы аукцион болбойт да, биз күтүп отурдук. Орозо күнү ысык болуп атат. Анан кыйналып кетип улам келип сурап атканбыз, качан болсо токтоп туруңуз деп. Анан как раз саат 5:30 аукцион мыйзамдуу түрдө бузулду деп айтып койду. Аукцион өтпөйт деп. Анан бул жерде мыйзамдуу түрдө газетага чыккан, газетаны таап алып биз бүт газеталарды булар бекитишкен да. Аукционго коюлган жер 2011-жылы 10 жылга ижарага берилген. Ижара ээси жерди өзүнө өткөрүп алууну көздөп аукционго катышкан. Бирок дайынсыз эле аукциондун токтоп калышына анын тиешеси бар деп билишет башка катышуучулар. Анткени ижарадагы жерге курулуштар түшүп калган. Мурдакы арендатор да калып кетти бул деп айткандан кийин биз айттык, кандай эле аукционго жарыялайсыңар, силер мыйзамды түшүнөсүңөрбү, мыйзамды түшүнгөн адамдар отурабы бул жерде, бир силердин эмеле специалистиңер да туура келбейт окшойт деп ушундай кылып биз айттык. Айтсак дагы өтпөйт, силердин эч кандай айткан нерсеңер болбойт, биз мыйзамга таянабыз, биздин айтканыбыз туура. Эми газетага жаңылыштык берип коюппуз да дейт. Ал жерде жалпысынан 20 гектар жер бар. Анын ичинен 1 гектары аукционго коюлуп, баштапкы сумма 350 000 сомду түзгөн. Бул боюнча жергиликтүү бийлик айыл өкмөт тараптан катачылыктар кеткенин жана ошол эле учурда төлөнгөн 10% сумма ээлерине кайтарыларын билдирди. Ал жерде ошол бирөөнүн укугу катталып турат. Ал толук баягы аукцион 30 күндүк мөөнөт ичинде баягы иш кагаздары даярдалып жетишпей калды. Баягы укугуну токтотконго же болбосо баягы ижара келишими бир тараптуу же болбосо эки тараптуу тең бузулуп, же болбосо кандай бир соттун чечими менен бузулган жок. Күчүндө тургандыктан биз тараптан кичине катачылык иштер кетип, аукцион кийинки калтырылды, иш кагаздары туура эмес болгондуктан. Аталган жердеги курулуштар жеңил типте болгондуктан мыйзам талабына жооп берерин кошумчалады жергиликтүү бийлик. Учурда Кадамжайдын Ногардан базарынан коюлган жер мурдагы ээсине калтырылган. Айзирек Айдаралиева, Нурказы Жайнаков, 7 канал, Баткен.